Бишкекте милиция дрондун жардамы менен кылмышкерди кармады. Активист Телекмат Куренов, Жапаров менен Ташиевке кайрылды. Ушул жана башка кабарлар менен мен Алина Калысова, саламатсызбы? Бүгүн 24 март Жоғазын ыңкылабы деген ат менен тарыхта калган март окуяларына 18 жыл толду. 2005 жылдын 24 мартында наразычылыктан толкуган эл өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаевди бийликтен кулатып, эгемен өлкөдө биринчи жолу элдик бийлик орногону жар салынган. Ал мезгилдеги президент Акаевдин жүргүзгөн авторитардык саясаты, балдарын парламентке алып келүү аракети, элдин жашоо турмушунун ордугу, социалдык экономикалык оор кырдал элди көчөгө алып чыккан. Бирок революция өз максатына жетпей, кийинки бийликте эле элдин мүдөө талабын ишке ашырбаганын ошол окуялардын башында турган саясатчылар айтып келет. Ал эми бүгүн президент Садыр Жапаров аталган окуяга байланыштуу кайрылуу жасады. Кыргыз эли көз карансыздыгын жарыялагандан кийин эркиндикке умтулуусун дүйнө жүзүнө бир нече ирет көрсөткөн. Ал эми март революциясында бийликтин жалгыз булагы эл экенин тарых алдында дагы бир ирет тастыктап берди. Себеби кан жанында эркиндик, эгемендик ойногон кыргыз эли адилетсиз башкарууга эгерим баш ийип көнбөгөн эрки күчтүү, намысы бийик эл. Биз Кыргызстандын эгемендик жылдарында өлкөбүздүн өнүгүү тарыхында бурулуш катары кирген олуттуу окуялардан дайым сабак алышыбыз кажет. Гемправатты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн абактагы кармоо шарттары адамчыдагыс. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочу Эркин Саданбеков билдирди. Анын айтымында соттолуучулардын көбү сууктан улам ооруп, ден соолугуна олуттуу кооптонуулар жаралууда. Кошумчалай кетсек, 5 айдан бери абакта отурган саясий туткундардын көбү ооруканага түшүп, айрымдары оор операцияларды өткөрдү. Бирок ага карабай кайрадан абакка которулушту. Ал арада Гемправат ишинин фигуранты Азимбек Бекназаров гемправатчылардын абакта жатканы биримдик ынтымакка чакырган саясатыңызга карама каршы келет деп Жапаровко кайрылды. Гемправатчыларда деле намыс, урук тууган, дос жакын тарапташтар бар. Биз сынган жокпуз, жаштарыбыз такшалып жатышат. Эгерде маселе сүйлөшүү, тынч мыйзамдуу жол менен чечилбесе, соттон сотко чейин тажрыйба топтоп, өз укугубузду мыйзам чегинде коргоп алууга духубуз, билимибиз дагы жетет. Анткени мыйзамдар адилеттүүлүк биз тарапта. Бирок ишти ырбатуунун өлкөбүзгө, элибизге, сизге, бизге кереги барбы? Эрегиштен эрлер өлгөн, эч ким пайда таппаган. Гемправатты өзбекке бергендердики туурабы, же ага каршы турган биздики туурабы? Тарых өзү таразалап алсын. Аны бийликтин сотуна эмес, тарыхтын мезгилдин сотуна бергенибиз туура болот. Кыргызда сөз бар, ашууда ат алмаштырбайт деген. Азыркы сиздин команданы көрүп туруп, сизге мен ашууга жакындап калдыңыз, аттарыңызды алмаштырыңыз деген кеңеш берем. Бийликке ушундай эле кайрылуу менен активист Телекмат Куренов да кайрылды. Садыр Нуркожоевич, билбейм, силердин командадагы адамдар эмнегедир сиздин жарандык коом менен, активисттер менен тыгыз байланышта болуп, ынтымакта болууңузга кызыктар эместей элес калтырды. Себеби мен Өткүрбек мырзага дагы кайрылдым, Дайырбек мырзага да кайрылдым. Бир нече ирет сүйлөшкөнгө даярбыз, диалогко келгенге даярбыз. Биз душман эмеспиз. Түрмөдө жаткан Гемправатты коргоо комитетинин мүчөлөрү душман эмес. Мыйзамды иштетип, диалогко келгенге даярбыз. Керек болсо мен деле барам, эгерде тергөө ошончолук эле мен эле келишим менен баардыгы ачыкталып кала турган болсо деп бир нече ирет кайрылгам. Эч кандай жооп жок. Сиз жарандык коом менен жакын болуп, тыгыз болуп иштешкениңизди алар каалабайбы, же алар сиздерге жеткизиби, мүмкүн реакция болбойт абы, билбейм. Садыр Нуркожоевич, бардык камактагы жарандардын эч бир күнөөсү жок. Рамазан айынын урматына бошотуп коет деп ишенем. Эскерте кетсек, абактагы саясий туткундарды бошотууну бир нече эл аралык уюмдар жана укук коргоочу саясатчылар бийликтен талап кылып келет. Милиция ири көлөмдөгү баңгизат саткан жаранды дрондун жардамы менен кармады. Атайын даярдалган операциянын жардамы менен кармалган жарандан ички иштер кызматкерлери 20 килограмм чарс баңгизатын алышты.
Кармалган адам 60 жашта экени жана кармоо учурунда жанында 8 килограмм гашиш болгону аныкталды. Үйүн тинтөө учурунда дагы 12 килограмм табылган. Мындай дрон сыяктуу атайын техникалар менен милиция кылмышкерди кармаганын буга чейин уга элек болсок керек. Болгону кылмыштуулукту азайтуу үчүн адамды жүзүнөн тааный турган камералар орнотулганы кабарланган. Эмнеси болсо дагы милициянын бул иши мактоого арзыйт. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XO телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылткан болосуз. Жарандык активист Айжан Мырсан улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталып, ага 100 000 сом айып салынды. Бул тууралуу 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, активист 16 мартта TikTok социалдык тармагында Ринат Усупбаев деген колдонуучунун баракчасында улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүү менен видеосун жарыялаган. Ал эми активист белгисиз адамдар түз эфирдеги видеодон кесип алып монтаждап TikTok менен Instagramга жарыялашканын, ага буйрутма иш козголгонун айтып, соттун чечимине каршы даттана турганын билдирди. Это было ожидаемо. Это было понятно. Я уже, пока процесс длился в течение почти года, я уже для себя поняла, что это отличный способ держать меня в определенных ежовых рукавицах, чтобы я лишний раз не выступала, не скафнила, потому что, мои адвокаты как раз-таки настаивают на том, чтобы я себя сдерживала в выступлениях, и я понимала, что так оно и будет. И они прекрасно знают, что я буду подавать апелляцию, они прекрасно знают, что моей вины ни в чем нет. Поэтому, реакция была достаточно предсказуемая. Соц тармактарда 5 жашар кыз президентке кайрылып, урап кала турган үйдө 6 бир тууганы менен жашап жатканын, атасы каза болуп калганын айткан видео тарап жатат. Садыр Жапаров, биз жараксыз абалдабыз. Бул үй деген биз дагы ичине жан агат. Бул 1-2 айдан кийин кулап калышы мүмкүн. Видео Нарын облусунун Актал айылында тартылганы маалым болду. Сереп медиа агенттиги кичинекей кыздын үй бүлөсү менен байланышып, кыздын атасы 2020-жылы пандемия учурунда каза болуп калганын, апасы жалгыз 6 кыз бир уулун тарбиялап келерин аныктаган. Качан урап калары белгисиз болгон ушундай кооптуу үйдө жашап жаткан наристенин үнү президентке жетип калар деген тилек менен берүүнү жыйынтыктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.